Kutmandуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок, ал эми байыркы жомок. Бүгүнкү чындык. Өткөн сабактарыбызда Манас атанын чоролору жөнүндө, найзалары жөнүндө кеп кылганбыз. Ошолорду аягына чыкпай калдык эле. Бүгүн ошону улайбыз. Ошол улана турган темабыз Манас атанын 7 өзгөчө касиети менен, өзгөчө кызматы менен бул жер жашоосуна келген 7 чоросу тууралуу. Чубак ата, Алмамбет ата, Эртөштүк, Ажыбай, Бокмурун, Рамандын ырчуулу жана Жайсаң ата тууралуу. Булбулбек Осмонкулов деген мырза бүгүн дагы бизде мейманда. Куш келипсиз. Өңкү сабактарда аягына чыкпай калган биз ошондо Чубак атанын, Алмамбек атанын гана сырларын айттык. Калган ошол дагы 5 атаны айтып, 5 чорону, өзгөчөлүктөрүн улап кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөндө 2 чорону касиеттерин аштык окшойт. Эми болсо бүгүн 3-чү чоро Эртөштүк атадан баштайлы. Эртөштүк ата ошол 7 чоронун бирөөсүндө эле өзүнчө бир феноменди алып жүргөн эталон рух болгон деп айтылат да бул маалыматтарда. Анын феномени эмнеде болгон? Эртөштүк ата жерде жүргөн жашоосунда дейт. Адал эле сиз экөөбүздөй катуу дене түспөндө адам болуп жашады да. Мээсиндеги болгон нейрондордун баарын 100% өлчөмдө ишке киргизген дейт. Ушундай касиетти алып жүргөн өзгөчө адам болгон деп айтылат да. Ошон үчүн Төштүк ата мунун жерге келгендеги кызматы жердин астын тазалоо болгон да. Жердин астын тазалоо деген бул адамзаттын терс иштеринин негизинде туура эмес ойлору, ушундай нерселердин баары жаман энергиялар жер энеге сиңет экен да. Жер энеге сиңип түпкүрүнө чейин кетип калат экен. Ошол жер энени тез күчтөрдүн терс энергиялардан тазалоо иши болгон экен да. Эртөштүк ата жөнүндө өзүнчө да эпос бар да. Башкалары жөнүндө андай эпос жок. Ошо Эртөштүк атанын иши өзгөчө болгондуктан өзүнчө эпос болуп дагы кыргыз элинде айтылып калган. Жана 7 жердин астына кирип 7 эрди көргөзгөн деген ошол жердин асты 7 сферадан турат экен. Ядро, анан дагы 7 сфера. Ошол жердин астындагы сфералардын баарына адамзаты андан мурунку, бизден мурунку жашаган атланттардын Нух цивилизациянын калтырып кеткен терс энергияларын дейт, бүт баарын ошол жердин астын кирип тазалап чыккан. Эми ал кирген дегенде мындай катуу денеси менен кирген эмес, духовный планда рух энергиясынын күчү менен кирген. Жана өткөндө сөз кылбадыкпы неме деп, бийчи күү деп айтпадыкпы? Бийчи күүнү черткенде жана өзүнүн бийчиси болуп анан бийлеп керегеден анан уукка асылып, ошолор дагы кандайдыр бир деңгээлде жердин астын тазалайт экен терс энергиялардан. Бирок Эртөштүк ата болсо ушунчалык чоң масштабта, чоң деңгээлде чоң тазаланууну жердин астында жүргүзүп кеткен экен да. Ошо жердин астын тазалоо боюнча эң күчтүү эталон рух биринчиден. Экинчиден тирүү жашоосунда мээ нейрондорунун баарын кыймылга келтирип, мээсинин касиетин 100% колдонгон деп айтылат да ушу маалыматтарда. Эртөштүк атанын феномени ошондой болгон экен. Ошону менен катар бул мурдагы жашап кеткен цивилизациялардын баягы ааламга которулганда баары которулган эмес деген маалымат бар да. Ошол канча жер жашоосунда жашаса, бай ыйыктары, аруулары, тазалары
чоң ааламга которулуп кеткен, калгандары болсо жердин астында калган, жерде калган, океандын түбүндө калган деген маалыматтар бар. Ошолорду дагы тазалоо болсо керек, себеби дегенде касиеттерден сырткары эртештик ата жердин астына киргенде дөөлөр, шаалар менен терстик күчтөр ошол эле көгдө өзүнүн аскерлери менен ошолордун баарын жеңип чыгат да. Ушундай дагы ушул жерде жазылганы бар да. Ошол эртештиктин Гүлайымга үйлөнүп, анан төрөлгөн Бокмурун уулу. Ушул дагы 7 чоронун ичине кирип турат. Бокмурун атабыз болсо, Көкөтай атанын кабыл алган уулу да. Анан ушул атасы эртештик уулу Бокмурун ушул 7 чоронун ичине кирип турат. Ушу Бокмурун жөнүндө токтоло кетсек. Бокмурун атанын миссиясы бул чоң казатты баштоо деп айтылат да. Чоң казатты бул материалдык дүйнөдө казатты баштайт, чатакты биринчиден. Ана экинчиден бул улуу жана генетикалык синтез убагында дагы жумуш жасашпады кырчора. Бул дагы чоң казат деп айтылат экен. Ааламдык көрүнбөгөн дүйнөдөгү чоң казат деп айтылат да. Кийинки казат ошо жана улуу тоо ошонун убагында болду да. Вот ошол чоң казаттын жумушун башатын баштаган ошол Бокмурун ата айтылат да. Бокмурун ата деле Алмамбет атадай Бокмурун атанын апасы Перинин кызы болгон апасы. Атасы болсо эртештик ата болуп атпайбы? Бул ошо Алмамбет атанын тескерисинче да. Көрдүңүзбү? Пери менен адамдын ортосунда жаран жаралат дейт. Жаран дегени пенде жаралат да. Ал качан жаралат дейт? Качан Кудай Таала ошол жаран жердин үстүнө келип, өзүнүн ушундай бир улуу миссия менен адамзаттын же ошол кайсыл цивилизацияга келсе, ошол цивилизациясын өнүгүүсүн алдыга жылдырууга как жардамчы рух катары ошол цивилизацияда пайда болот экен. Дал ошондой ыкма менен Кудай Тааланын кудурети менен Бокмурун ата апасы пери болуп, атасы адам болуп, жер жашоосуна келген дейт. Жарым пери, жарым адам да. Ал кишинин жасай турган миссиясы жанагындай чоң казатты башташ керек болгон. Ошондой жана сценарий менен ал Көкөтэй атага бала болуп атпайбы? Анан Көкөтэй ата дүйнөдөн өткөндөн кийин аш беребиз, бербейбиз, тигини чакырабыз, муну чакырабыз дегенде ошондо Көкөтэй ата ал билген өзүнүн жасай турган жумушун. Анан ал айткан: "Мен атама аш берем. Атамдан ушундай көп зор дүйнө калды. Анын баарын мен эмне алам алып калып. Мен ошол элине кайра ошону чачам. Биринчиден элге жакшы, экинчиден атамдын аты калсын айтылып" деп анан кийин эч кимдин сөзүн укпай бул бүт баарын ашка чакырып коет. Кытайларды да чакырат, калмактарын да чакырат, башкаларын биякта эч ким калган эмес да. Ат жеткен жердеги бүт баарына кабар бердирип, анан ашка чакырган. Анан аштын маанисин болгон. Көкөтөйдүн ашы көп чатактын башы дейт. Вот чоң казаттын башталышына эң биринчи түрткү берген, импульс берген бул ошол Көкөтөйдүн ашы болуп эсептелет да, чоң казаттын башына. Ошол Көкөтөйдүн ашын ким баштады? Бокмурун ата баштады. Вот Бокмурун ата дейт, ошол кайып дүйнөдөгү казатты дагы и материалдык мирдеги дагы дүйнөдөгү чоң казатты баштаган, ошондой тапшырма менен келген бул эталлон рух ошол Бокмурун ата деп айтылат. Бокмурунун аты дагы эле өзүн айтып тургандай, көрдүңүзбү? Кошой ата ошондой Бокмурунун ат берип коет да. Көрсө ошонун касиетин башкалар билип койбосун. Жанагындай кара күчтөр, адычылар. Ошо билип калып, анан кийин анын жасай турган ишине тоскоол болбош үчүн Бокмурун десе, койчу ошону деп коет да, мисалы үчүн. Ошону билгизбеш үчүн Кошой ата көсөмдүк кылып жанагындай ат коюп койгон биринчиден. Экинчиден өзү дагы ал ошол моундай бир эчтекен энебеген
ушундай образда берилет да эпоста. А чынында духовный планда жазай турган иши жанагындай болгон экен, мурун атаныкы. Бул дагы ошол 7 чоң ичинде өзүнчө касиетке ээ эталон рух деп аталат да. Кийинки туробуз Ажыбай хан. Ажыбай ата дагы эпоста айтылат, 60 тилде тил билген Ажыбай ата деп. Көрсө Ажыбай ата ал тилдерди үйрөнүп окуп билген эмес экен. Биринчиден, экинчиден анын касиети адамдардын, сүйлөп аткан адамдын оюн түшүнгөн. Ал сөзүн түшүнгөн эмес. Кытай сүйлөп атабы, араб сүйлөп атабы, калмак сүйлөп атабы, ал анын үнүн укпай эле ой аркылуу эмне сүйлөп атканын түшүнүп, ошол аркылуу котормочу болгон деп айтылат да. Мисалы үчүн Манас ата бир Кытай менен сүйлөшүп атса, Кытайдын сөзүн угат, анан кийин ал сөзүн деле укпайт экен да, көрсөчү. Оюн эле түшүнүп коет экен, эмне сүйлөп атканын. Манас ата которуп, Манас ата кыргызча сүйлөйт да, кыргызча сүйлөсө, тиге сүйлөгөндө, ал сүйлөгөн эмес. Ою менен эле кайра ошол кыргыздын айткан сөзүн тиге түшүндүрүп койгон. Телепатиялык касиетти алып жүргөн. Ошондой адам болгон дейт да, жаран болгон. Муну Ажыбайдын тили деп айтылат экен эпоста. Жана 40 чоронучу алып барып атайын бир жайга, аномалий зонага алып барып 40 найзаны колуна карматаардан мурун дейт, Ажыбайдын атанын тили менен ошол 40 чоро окутулган дейт. Найзаны кандай кармаш керек, кандай кылып шилтеш керек, кимге сунуш керек, кимге сунбаш керек, бирине бир сунганга болгон эмес. Найзалардычы, эгерде бири-бирине сунуп койсо, жанагындай күчтүү оттор ал ар кандай нерселерди жасап жибериши мүмкүн да, туура эмес. Өзүнүн аскерлерине жабыр келтирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн булар окутулган дейт. Бирок ошол окутканда дейт, аларга убакыт кеткен эмес дейт. Баарын катарга тургузуп туруп, Ажыбай ата келип туруп, телепатиялык, энергетикалык маанайда гана информацияны мээлерине куюп койгон, мындайча айтканда, энергия түрүндө. Алар шыр түшүнгөн. Вот ошону Ажыбайдын тили менен үйрөтүлгөн деп айтылат да. Көрдүңүзбү кандай? Ушундай бир касиеттерди алып жүргөн, ушунчалык бир өзгөчө феномендер болгон экен. Биз болсо аларды маани бербей, бул эпос, бул жомок, анан жомокто гипербола, апыртмалар деп айтабыз да. Мына көрдүңүзбү? Эмне үчүн ушул убакка чейин алардын сыры ачылбай келген? Анткени адамдын аң сезимдин деңгээли ошол нерселердин, касиеттердин сырын ачканга акыл эс деңгээлибиз жете элек болчу. Эми дейт, мына силер ушундай илимге жетиштиңер, баарын үйрөндүңөр, материалдык дүйнөдөгү илимдердин баарын адамзаты уже почти ачайын деп коюптур. Эми мындан ары ачыла турган илимдер дейт, булар кайып илимдер деп айтылат дейт. Бийик илимдер деп аталат дейт да. Аны силер дейт өзүңөрдүн жасап алган илимий техникалык аппараттарыңардын, приборлордун жардамы менен аны ача албайсыңар дейт. Аны рух сезимиңердин, рух энергияңардын күчү менен гана ача аласыңар дейт. Мындайча айтканда, качан оолиялык касиетке биз жөндөмдүү болгондо, ошондо сырларды аз-аздап ачып баштайсыңар. Оолиялык касиетке биз кантип жетебиз? Мурда айтылгандай эле, биздин галактика улуу кемердин түпкүрүн көздөй улам нарылаган сайын космостон келген, ааламдан келген күчтүү энергиялардын таасирасында биздин ошондой кайыптык шыктарыбыз, оолиялык жөндөмдүүлүктөрүбүз, жана кайыпка чыга турган телепортация болуп, трансформация боло турган жөндөмдүүлүктөрүңөр уламдан улам ачыла берет дейт. Эми баардык нерсе Кудай Тааланын астында убакытка салынып койгондон кийин ошол нерсеге жетиш үчүн убакыт керек. Аралык керек. Убакыт менен аралыктан биз көз карандыбыз да. Мисалы үчүн бир жерден экинчи жерге барыш үчүн убакыт коротуп, унаа менен барабыз, жөө барабыз дегендей. Ошол үчүн кемердин түпкүрүнө жетиш үчүн биринчиден убакыт керек, экинчиден ошол аралыкты басып өтүшүбүз керек, ошо убакыт керек. Анын баары алыскы, жакын келечекте боло турган нерселер, алардын баары ачылат. Бирок ошолорду туура кабыл алыш үчүн биздин аруулук деңгээлибиз ошого татыктуу болуш керек экен.
эгерде аруулук деңгээлибиз ага татыктуу болбосо, деформация болуп, күйүп жок болуп, же болбосо бир башкача бир демелер менен деформацияга учурап калыш коркунучу бар экен да адамзатында. Дагы бир кызык нерсеси ушул маалыматтарда бизге маалымат болуп бизге жеткен эки залкар манасчылар жөнүндө айтылат. Ушул калган эки чоро, бири Жайсаң ата, экинчиси Рамандан Ырчы уулу. Ушул экөө тең залкар манасчы болуп туруп, бүгүнкү күнгө чейин жеткен маалыматтар менен, ошону менен катар Манас атанын ыйык чоролорунун 7 чоросунун экөө. Ушул жөнүндө токтолуп кетсек. Жайсаң ата менен Ырчы уул чоро дейт. Булар ааламдын эң бийик сферасында дейт да. Аябай таза ааламдарда сызып учуп жүргөн эки күчтүү медер болгон дейт. Ошол эки медер жер жашоосунда келип өзүнүн жумушун аткарыш керек болчу дейт да. Кудай Тааланын астында. Бир кичине гана токтолуп кетиңиз. Медер жөнүндө дагы бир жолу кыска айта кетиңиз. Медер. Медер деген ошо элементтик бөлүкчө. Мына мисалы үчүн атом бул биздин элементтин касиетин сактап жүргөн матрицасы, бул атом болуп саналат. Ар бир элементтин. Анткени атомдун касиети кандай болсо, ар бир элементтин касиети ошол атомдун өзгөчөлүгүнө жараша элементтин касиети болот. Бөлүкчө, элементтик бөлүкчөлөр. Атомдон майда протон. Эми мурда бул илимде ушундай ар бир элементтик бөлүкчөгө ат берип койгон. Атом, протон, нейтрон деп ушинтип, нейтрин деп. Мезгил сабактары маалыматтарында түшүнүктүү болуш үчүн бардык нерсени бир гана медер деп коет. Бирок бул медерлер эмнеси менен айырмаланат? Көлөмү менен айырмаланат экен. Эң биринчи. Бирөөсү чоңураак, анан улам майдаланган сайын дейт, медердин касиети дейт, энергиясы күчтүү боло берет дейт. Канчалык медер майда болсо, анын радиусу, нур таратуу радиусу да кеңейет дейт. Анан ошол медерлер кыймылга келиш үчүн сырткы таасирлер болуш керек экен. Мындайча айтканда, ошол медерди курчаган аймактын энергиясынын күчү дагы, кемердин күчү да. Кемер менен медер аябай бири-бирине. Ошондо Жайсаң ата менен Рамандан Ырчы уулу жогорку сферадагы улуу медерлер, майда медерлерден, кыпым медерлерден турган рухтар да. Канчалык аруулуктун тазалыгы медерлердин майдалыгы менен тастыкталат экен да. Биз канчалык майда медерлерибизди денебизди иштетсек, биздин аруулугубуз, даражабыз ошончолук көтөрүлөт экен да. Анан ошол мындай майда медерден турган, ыйык медерден турган рухтар болгон дейт да. Анан ошол эки рух жердин үстүнө келип жашоо өткөзүп кетиш керек болчу. Бунун баары Кудай Тааланын кудурети менен, программасы менен деп деле айтсак болот. Манас ата доорунда Манас атага чоро болуп келип кызмат көргөзүш керек болот да. Анан бул экөө менен тияктан акылдашат экен. Кимиңерге кайсы ролду берели? Кимиңер Жайсаңдын ролун аткарасыңар, кимиңер Ырчы уулдун ролун аткарасыңар. Бирок экөөңөрдүн жарык дүйнөдө жасай турган иштериңер эки башка. Бирөөңөр оң немеде оң герой болуп, оң каарман болуп каласыңар тарыхта. Бирөөңөр терс каарман болуп калышыңар мүмкүн. Ошону тандагыла деген анан Ырчы уул атага жана терс образды берген да. Терс каармандын ролун аткарасың. Анан Жайсаң ата болсо, Жайсаң ата болуп төрөлгөн, Ырчы болуп төрөлгөн. Анан кийин Жайсаң атанын феномени дагы неме дейт, бул медер касиеттерин, мына кара куюндун ичиндеги болгон сырлардын баарын тирүү жашасында ошолордун сырларын түшүнгөн эталон рух болгон деп айтылат да. Медер касиеттерин окуу боюнча, ошолорду үйрөнүп, ошолорду колдонуп, ошолордун касиетин алып жүргөнгө татыктуу медер рух бул Жайсаң ата деп аталат. Кемер касиеттерин жакшы окуган, кемердин сырын билген,
Бул ырчыбул ата экөө эки нерсенин сырын алып жүргөн, ушундай эталон уктатылат да. А бирок жер жашоосунда алар кандай өмүр сүрдү? Экөө тең Жайсаң ата акын болгон, ырчыбул ата да акын болгон. Алар чоң азатка чейин, Манас ата дүйнөдөн өткөнгө чейин булар айтышып, жанагындай оюндарда, оюн зооктордо ырдап, бирөөнү мактап, бирөөнү неметип, оюн зоок тамашаларда ушундай ырчыбул деп аталып калган себеби ошол да. Жайсаң ата ушундай акын болгон. Бирок экөөнүн айырмасы Жайсаң ата ырдаганда мындай маанилүү, философиялык, терең мааниси бар ырларды ырдачу экен да. Ырчыбул ата болсо тескерисинче тамашакөй, бирөөнү мактап, бирөөнү жамакчы, ушундай бат ырдап, ушундай шаңдуу образда жүргөн адам болгон да. Анан чоң азат бүткөндөн кийин Жайсаң ата жарадар болот. Ошол чоң азатта жарадар болуп, анан эс алып жатып калат да. Эс алып жатып калганда ошондо аян келет агачы. Тур дейт, тур. Туруп эки жагыңды кара. Эмне болуп атканын баарын эсиңе тут. Сен ушулар жөнүндө айтасың дастанды. Манас атанын эрдиктери жөнүндө урпактарга кийинки 1000 жыл андан ары келечек урпактарга кала турган сөздү сен айтасың. Ошон үчүн сен Турдубаны ойготуп, жана эс алып калган жеринен эс алдыргандан кийин ошондон баштап Жайсаң ата Манас айта баштаганда. Жайсаң ата Манас айтканда жана Айкөл Манаста Бүбария меженин жазгандары бар го. Ошондой 2 сап менен 11 муу менен айтчу экен. Анан оону да болгон экен. Комуздун коштоосунда ушундай дастан кылып ырдачу экен да Жайсаң ата. Ырчыбул ата болсо азыркы манасчылар айткандай сыяктуу күбүлөп, жана кыска муу менен ушундай айтчу экен да. Экөөнүн өзгөчөлүктөрү ушундай болгон экен да. Анан ырчыбул ата экөө жөнүндө дагы жана сценарий жазып атпадыкпы? Вот сценарий боюнча аягы экөөнүкүнүн жана аянычтуу бүтүш керек болгон да. Жайсаң атаны ырчыбул ата уу берип өлтүрүп салып атпайбы? Вот ошол эң кыйын миссия болгон экен да, ошол экөө үчүн. Бул негизи бул жашоодо баардык нерсе бири-бирин толуктап турат. Улуу программа, жер жашоосу өзү улуу программа менен өсүү жолунда дайыма. Мына ошол өсүү жолунда Шекспирдин бир айткан сөзү бар, жер жашоосу бул театр, ал эми адамдар болсо анын ичинде актерлор, артисттер ар бирине өзүнүн ролу берилген. Ошол роль менен сахнага качан чыгасың, анан сахнадан качан кетесиң, чыгып кетесиң деген улуу нерсеси бар. Ошонун сыңарындай ар бир чоро өзүнүн кызматын улуу программа менен, ааламдык улуу программа менен келип аткарып, бири-бирин толуктап, ошол боло турган чоң казатты, жасалган 40 найзаны бүгүнкү күнгө чейин даярдап, ошонун кереметин, касиетин 12-жылдан баштап жана синтез болгон убактардагы 40 найзанын күчү деп сүйлөшпөдүкпү бүгүнү. Мына ошолордун баарын бүгүнкү күнгө чейин даярдык болуш үчүн баардыгы өзүнүн тизмеги менен келген. Чоң казат, манастардын тобу менен чоң казат, көй капта окушу барын. Бул нерсе бул дүйнөдө кокустук жок экенин далилдегендей. Баардык нерсе өзүнүн орду менен, улуулуктун программасы менен, улуу закон ченемдүү нерселер, ааламдык закон ченемдүү нерселер дегенди далилдейт. Келген бул дүйнөгө келген адамдардын баардыгы романдан ырчыбулу менен Жайсаң ата жөнүндө айтып кетсеңиз, параллель ушундай ой кетти. Иса пайгамбар, Иуда. Булар дагы ушундай бир улуу программа менен келген. Бул ошол программа менен келгенде алар өзүнүн кызматынын эмне менен бүтөөрүн дагы билген. Кандай болуп өзүнү Иуда өлтүрөөрүн да билген. Бирок булар улуу адамзатты кандайдыр бир алдыга өстүрүү программасында сөзсүз эки күч бири-бири менен карама каршы туруп, өсүү жолунда дайыма
ак менен каранын кагышылышуусу болуп келген, адамзаттын аң сезимин жан дүйнөсүнө өзгөртүү киргизүү, ой жүгүртүү, аң сезимин бийиктикке чыгаруу. Ошондой эле ушул жерде айтылган нерселердин баардыгы ошол бул чоң программада экенин дагы бир жолу далилдеп тастыктап турат. Азыр жана мурдагы сабактарда дагы бир кеп кылдык элек. Жерге бөлүнгөн 360 градустун 1,9 гана жердин кереметине, касиетине, кудуретине ылайыкташтырып берилген. Калган 280-и бүткүл ааламга чачыраган деген. Ушул боюнча Тайторунун чабылышы бар. Ошол градустар жөнүндө өтө терең айтылган. Ошол жөнүндө кеп кылсаңыз. Эми математика илиминде эсептөөлөрдүн көбү ошол немелер менен, градустар менен жүргүзүлөт да. Айлананын немеси 360 градус деп айтылат, полностью бир тегерек. Бир айлананын немеси 360 градуска бөлүп койгон да. Эмне үчүн аны 100гө бөлүп койгон жок? 100 деген 100% деген значит толук деген сөз да. Көрсө, ошол бизди курчап турган галактиканын, биздин галактиканын кармап турган энергиялардын немеси 360га бөлүнөт экен. Түрү да мүмкүн да, түрү да. Энергиялардын ар түрдүүлүгү ошол 360га бөлүнгөн экен да. Вот 360 градустун ар биринде өзгөчө мүнөздөгү башкача, мүмкүн бирөө күчтүү, бирөө күчү жогору сапаттары, касиеттери боюнча айырмаланган энергиялар камтылган экен. 360 градустун ичинде, вот ошол биздин галактиканын ичинде болгон цивилизацияларга берилген энергиялардын түрлөрү ошол 360 градуста камтылган экен. Ошол 360 градустун ичинде адамзатына берилгени 1,9 градус экен. Вот ошол градустар мерде неметилет 137,3 деген градус бар да. Ошондо ушченде болот да. 137,3төн 139,2. Ошондо 1,9 градус. Адамзатына берилген стандарттык энергия күчү ошол 1,9 градустун ичинде гана камтылган экен. Ал бул нерсе мурда илимде ачылган, бул физикада. Мисалы үчүн жарыктын сынуу бурчу деп коет да. Угол преломления света деп айтылат да. Жарыкты призма аркылуу, призмага бергенде жарыкты, вот ошол призмадан чыккан жарык жети түстү берет. Жана радуганын жети түсүн берет атпайбы? Кандайдыр бир өзүнүн ыраты бар анын. Кызылдан башталат, башы кызыл, анан кийин күрөң, анан сары деген өзүнүн ыраты бар да. Вот ошол жети түстүн камтылган линиясы, үстүнкү линия менен астыңкы линиясынын ортосунда камтылган бурч 1,9. Ошону гана биз көрүп атабыз. Мисалы үчүн призмага жарык тийди да, ал бүт жагына чачырып атат жарыкчы. Бияка да чачырып атат, бияка да мүмкүн 180 градуска чачырып атат, менден чыккандачы, жарымдан өткөндөн кийин. А бирок бизге 1,9 гана көзүбүз көрүнүп атабыз. Көрдүңүзбү? Бизге берилген чек, бизге берилген предел ошол 1,9 градустун ичинде гана камтылган экен да. Мындайча айтканда, адам затынын мүмкүнчүлүгү, көрүү мүмкүнчүлүгү, сезүү мүмкүнчүлүгү ошол 1,9 гана градустун ичинде. Мисалы үчүн радуга дейбиз. Батыштан күн тийгенде, көбүнчө күн батайын деп калганда жамыр жааганда көрүнөт радуга. Жамыр бул призманын ролун аткарып калат ошол убактачы. Ошол күндүн жарыгы жамырдан өткөндө, жамыр аркылуу ошондо 1,9 градуста чачырайт. Радуганын немесичи, радуганын калыңдыгы барго. Вот ошол үстүнкү чеги менен радуганын астыңкы чегинен түз сызык алып туруп, күнгө чейин сызсаңыз,
ошондо ортодо камалган бурчтун чоңдугу 1,9 градус көрөт. Биз башка градустардагы түстөр көрүнө берет экен. А бирок биздин сенсордук сезимибиз, көрүү мүмкүнчүлүгүбүз ошону гана көрөт экен да. Силер адамзат жер стандартына берилген чек ошол 1,9 градус экен. Биз андан башканы көрө албайт экенбиз. Эгерде башка жака 1,9 градустан сыртка чыгып кетсек, алар бизге салыштырмалуу бизге кайып дүйнө болуп эсептелинет да. Башка градустарда дагы цивилизациялар, жашоочулар бар. Биз аларды көрө албагандай, алар да бизди көрө албайт да. Анткени аларга дагы чектелген, Кудай Таала чек берип койгон да ушундай. Ошон үчүн ар бир цивилизация, ар бир немелер, дүйнөлөр бири-бири менен аралашпай ушундай немеде жашайт экенбиз да. Бөлүп коюлган тартипте. Ошол 1,9 градустун ичинде кармалган энергиялардын күчү ошол жана 40 найзага бөлүнгөн да. 1,9 градуста кармалган энергиялардын түрү ошол 40 найзага бөлүнгөн. Ошол жөнүндө бир аябай неме бар. Ар бир найзага берилген градустун чоңдугу, бурчтун ар бир найзага берилген жанагы энергиянын күчү кандай нанометрдик жыштыкта бүт мына берилет да, бердич, чтоб адамдар кичине бир аз илимий түрдө айтылганда биз кичине ишенебиз да. Мисалы үчүн мына биринчи чорого берилген найзанын дейт да толкунунун жыштыктыгы дейт 760 нанометр узундугунан 713 нанометр узундугуна чейинки жыштыкты кармайт дейт. Биринчи чоронуку. Анан кийинки экинчи чорону кетет. Ушинтип отуруп анан ар бир чорого аныктанбай берилген бул китептердечи. Ошол найзаларга чегерилген энергиялардын жыштыктары, градустагы кармалган күчтөрү жөнүндө бүт баары ачылып окусаңыз, ошондо китепте кеңири жазылган. Анын баарын айтканда деле эч ким эстеп кала албайт. Биринчиден, экинчиден аябай татаал нерсе да. Аны өзү окуп түшүнүп алса болот бул китепте. Сөзүбүзгө 360 градус Тайтору бурулуп кетти кичине ошол. Тайторунун миссиясы дагы өзүнчө көп чоң тема менен ачылат. Башты бир китепте ошол Тайторунун даярдаганы, жана жарышка даярдаганы деп айтылат. Бул материалдык планда айтылган. А духовный планда аны ушунчалык чоң деңгээлде даярдашкан экен да. Анткени анын жана улуу тогоол болгон учурда эки галактика тогош деп ошондо биринен бирине өткөн энергияны, чоочун галактикадан келген энергияны биздин галактикага өткөзүш үчүн Тайтору ошол жерде как фильтр кызматын аткарып, ошол жерде кызматта турган деп айтылат да. Ошол Тайторуну улуу тоголго даярдаш үчүн дагы алардын ошол жумушу болгон. Манас убагында жашоого келген аруулар деп айтылат да, ошолордун. Аны ким жүрүп, аны Каныкей апа жасаган. Манасата дүйнөдөн өткөндөн кийин, анан кийин Тайторуну даярдаш керек болгон ошол миссия Каныкей апага жүктөлгөн экен. Ал аны кандайча кылып ишке ашырган? 360 градустагы энергиялардын 360 түрлүү энергия да. Ошол энергиялардын баарынын күчүн, ошолордун кубатын Тайторунун рух энергиясына байлаш керек болгон да. Мындайча айтканда, жанына Тайторунун жаны бар да, дел жаны бар деп айтылат. Ошол рух энергиясына, ошол 360 градуста камтылган күчтүү энергиялардын баарын ошол энергиясына байлаш керек болгон да, рух энергиясына. Анан кийин аны кандайча болуп жүзөгө ашырды Каныкей апа? Ар бир градуста камтылган энергиянын күчүн ар бир жылкыга, жылкы баласына, жарышка түшө турган жылкы баласынын денесине, рухуна киргизет экен. Бир жылкы 1 градустагы жарышка түшө турган ар бир ат 1 градустагы энергиянын күчүн өзүнө Кудай Таала аркылуу, пирлердин күчү аркылуу киргизилет да, Кудай Тааланын кудурети аркылуу. Ар бир жылкы ошол 1 градустагы кубатты алып жүргөн дейт. 360 кубатты 360 атка бөлгөн.
Анан ошол аттарды немеге кой бергенде, жарышка кой бергенде Тайтору дейт 360 градустун эң артында турган. Анткени бүт баардык күчтү өзүнө кайра өткөзүп алыш үчүн ар бир аттын ашыш керек болгон да, Тайтору ашып өтүш керек болгон. Ошол ашып өтүп жаткан убакта берки атка киргизилген, чегерилген энергияны өзүнө тартып алып аткан да. Ар бир градустагы энергия өзүнө тартып алып аткан. Ошентип мисалы жана Саякбай атанын мен бир немесин уккам да, интервьюсун, бул сөзүн же китептен окудум беле. Саке ошол Манасты айтасыз, ошондо кайсыл эпизодду айтканда сиз мындай сизге оңоюраак же болбосо жеңилирээк же оорураак болот дегенде айткан экен. Мен ушу Тайторуну чабышын айтканда ушунчалык бир эрүүгө түшүп, ушундай бир транска түшүп, башкача бир сезимде болом. Мага айтыш аябай оңой. Токтобой ошону канча күн айтсам дагы чарчабай ошону айта берем. Ошо Тайторунун чапканы каныкейин мен ошону жакшы көрөм деп айткан бар экен. Көрсө анын немеси башка жумуштарга караганда ошол Тайторуну даярдоо ушунчалык оор болгон экен. Каныкей апа дейт, бул ушу Тайторуну чапканда улуу төлгө кылып чапкан дейт. Ушу адамзаты ошол жана улуу тоголдон аман эсен өтөбү, алтын доорго аман эсен жетеби адамзаты деп төлгө кылып анан кийин чапкан дейт бир чети. Экинчи чети жана Тайторуга жанагы энергияларды ширетиш керек болгон да, киргизиш керек болгон. Анан кандай айтылат бул китепте? Тайтору дейт биринчи атты ашты дейт. Ашканда дейт тигил ат дейт бир эле градус энергия киргизилген ат дейт да, жарышка түшөрүнүн астында дейт буту жерге тийбей туйлап дейт ушунчалык өзүн жеңил сезип, бүгүн менден башка мага жете турган ат жок, мен бүгүн баарынан ашам деген ушундай бир сезимде болду дейт да. Эле жан дүйнөсү толкунданып, учкусу келип, анан кийин кой бергенде баары дейт кетти дейт. Ар бир ат ошондой сезимде болду дейт. 360 ат ошондой сезимдерди алып жүрдү. Анткени күчтүү энергияны сизге киргизип койсо, допинг бергендей да, сиз так секирип каласыз да. Дал ошондой так секирип туруш дейт ар бир ат. Анан Тайтору анан кийин улам бир атты ашып бер дейт. Ар бир аттан ашкан сайын ошол жанагы атка киргизилген энергияны кайра тартып алып атат дейт. Ошол Тайторудон артта калып аткан ат дейт. Тим эле жанын сууруп алгандай абалда тыпырап дейт, тим эле бергиси келбей аябай кыйналды дейт. Анан кийин Тайтору ашып өтүп кеткенден кийин шалдырап баягы күч жок, өзүн өзү артта калып берди дейт да. Ошентип отуруп Тайтору улам ашып отуруп анан жана эпоста айтылганда мына келе жатат ошондо Тайтору 60 аттын артында, 40 аттын артында, ушинтип отуруп анан кийин бүт аттардын баарын ашып өтүп Марага биринчи келгени дейт. Ошондо бул улуу төлгө болгон дейт. Аны Каныкей апа ошондо анан ыраазы болуп, Кудай буйруса ишибиздин баары ордунан чыгат экен. Адамзат улуу эмделүүдөн, улуу тоголдон аман эсен калып, кийин алтын доорго барганга жол ачылат экен деп ошондой өзүнүн төлгөсүнө ыраазы болгон акыбалда калган дейт. Бирок ошол Тайторуну чабып атканда дейт, ошол жер ааламында көзөмөлгө коюлган пирлердин баары дейт камбарата баш болгон. Анткени жылкы баласы болгондон кийин Тайтору камбаратады эң биринчи. Анан кийин жана энергияларды ар бирине киргизиш үчүн бүт ааламда болгон пирлердин баары дейт Тайторуну сүрөп турду дейт ошол чабышта. Ал пирлерден башка дейт өтүп кеткен улуу рухтар. Ошол убакта көп чоролордун көбү өтүп кеткен жашоодон. Манас ата, Кошой ата баары немеден өтүп кеткен жер жашоосунан тиги дүйнөгө кетип калышканда. Бирок дейт ошолордун рухтары кайра жерге келип дейт бүт баары Тайторуга сүрөөнчү болуп турушты дейт. Ошондой сүрөө менен, ошондой коштоо менен анан улуу төлгө өзүнүн ишин ийгиликтүү аяктады деп. Ошол жөнүндө Тайтору жөнүндө аябай көп маалыматтар да. Биз жана 300 градус, 60 градусты бул жөн эле эмне болгон градус, бул математикалык эсеп, айлананын
немесин аянтын эсептеш үчүн же болбосо бир кандай бурчтардын аянтын эсептеш үчүн математикалык расчеттөрдү жүргүзүш үчүн деп нерсе деп кабыл алабыз да биз илимди. А көрсө анын дагы 360 өзүнүн сырлары бар экен да. Вот ошол кыргызча таш тээк деп аталат экен. Градустун котормосу таш тээк деген экен. Таш деген нерсеси бул мунун закону мыйзамы ушунчалык катуу таштай. А тээк деген нерсе бир нерсени кармап тура турган. Мына капкандын тээги, эшиктин тээги деп коет го. Вот ошол бир нерсени кармап турган нерсени тээк деп айтылат экен. Ошон үчүн жанагы 1 градустун күчү, кубаты 2 градуска өтүп кетпей, Кудай Таала тарабынан ошон үчүн таш тээк деп айтылат да. Ошо таш тээк деген термин ушу мезгил сабактарында биринчи жолу бизге түшүндүрүлүп атат да. А илимде аны колдонбойт, градусту эле колдоно бергенбиз. Эми математика илиминде градусту таш тээк деп которуп алып колдонсо болот экен да, кыргызча. Жер градусуна жер чен өлчөмүнө 1,9 берилсе, ошончо бүгүнкү дүйнөдөгү биз көрүп билип турган кереметтер, кубулуштар колубуздан, акыл эсибизден эмне келсе, ошонун ичинде камтылган. Бүт гана 1,9 ичинде. Калган 280-и ааламда деп сүйлөштүк. Мына ошол ааламдагы улуу күчтөрдүн бардыгы 280 жанагы пирлер, колдоочу улуу рухтар, кыркчоролор, улуу ааламдагылардын бардыгы колдоп тайторунан чыгып келиши. Демек, биз адамзат алтын доорго өтөбүз деген төлгөнүн Кудай буйруса. Баягы буйрулганды буза албайсың дейт. Мен ойлойм, тамашалап айтып калам, Кудайдын дагы азыркы каат болуп турган дүйнөдө эртең эмне болуп кетебиз деп турган дүйнөдө элдер чочулап турганда Кудайдын да өзүнүн бир козырной картасы бар дейм да. Сөзсүз түрдө. Болбосо ушунча адамзатты жаратып эле баарын талкалап жиберген. Өзүнүн бир чоң себеби деген ошол улуу чоң ааламдык мыйзам менен жашап келаткан адамзаттын аткара турган ролу, миссиясы бар. Ошондуктан жөн эле жоголуп кетпейт. Себеби ушул убакка чейин жасалып келген кыймыл аракеттер, ушул убакка чейин ак карасы, кыйроолор, талкалануулар, ачылуулар, жетишкендиктердин бардыгы келип, ошол алтын доор программасына иликтеп, талдап, тазалап, электен өткөрүп, ак караны тандап, ошого даярдак болуп келатат. Ошондуктан бул нерсе буйрулгандай эле нерсе да. Буйрулган. Бу биз тайтооруну айтып калдык. Тайтору менен кошо ушул атланттардын акжалдуу жылкылар деген темасы бар да. Акжалдуу аттар деп айтылат. Акжалдуу аттар. Ушуну менен тайтору менен айкалыштыргандай бир нерселери барбы? Ушул жөнүндө бир аз кеп кылсак. Ошо маалыматтарда ошо жылкы баласынын касиеттери жөнүндө дагы көп маалыматтар бар да. Жылкы бул эр адамдын мындайча айтканда жарымы деп айтсак болот экен да. Ата адамдын канат деп атпайбы? Вот ошол эр адам менен жылкыны кошуп караш керек экен да. Анткенде ал экөө бири-биринин немесин толуктап турат экен, кубатын. Жана эпоста айтылат го, Манас ата дейт. Манас атага жана 40 жыл неменен Чилусенин дуасы бекитилген боз кисесинде да айтылбайбы? Коштоп жүргөн немелери да, ажыдарлары, кабыландары, алып кара кушу, бул ошонун баары коштоп жүргөн касиеттери дейт. Качан гана Манас ата Акуланын жанында жүргөндө же үстүнө минип жүргөндө ошолор коштоошулар пайда болгон дейт. Бул эмне? Бул ошол эр адам менен жылкы баласынын бир бүтүндүүлүгү жөнүндө мындай бир символика да. Бул нерсени мурда гректердин мифологияларында айтылат. Уштап эр адам менен жылкы баласы экөө башты бир бүтүн. Экөө бириккенде ушундай күчкө ээ болот, кубатка ээ болот.
деп анан кийин символикалык түрдө кентавр дегенди айтылып калган мифте көрдүңүзбү? Бул жөн жерин айтылып калбаппыр да. Бул ошол Манас ата Акбул агам билгенде мындайча айтканда кентавр болгон да. Эки стихиянын кубатын алып жүргөн. Адам баласы адам, эркек адам бул от стихиясын алып жүрөт экен. Оттун стихиясын. А жылкы баласы жердин стихиясын алып жүрөт экен. Эмне үчүн жердин стихиясын алып жүрөт? Анткени жылкы баласы чуркаганда, 4 аягы менен чуркаганда жерди айландырат экен. Көрдүңүзбү? Жер өзүнүн огун айланып атпайбы? Вот ошол камбар пиринин көзөмөлү астында жер өзүнүн огун айланат экен. Ошон үчүн жылкы баласы жана касиети айтылган ошода жерди айлантып турган бул жылкы баласынын касиети дейт да, камбар атанын касиети. Ошон үчүн жылкы баласы жердин стихиясын алып жүрөт. Бир стихияны алып жүргөн күч азыраак. Эки стихиянын күчү кошулганда кандай кубатка ээ болот? Ошон үчүн адамдын коштоотусу бул жылкы баласы деп илгертен биздин ата бабаларыбыз аны билип, анан ошол жылкыны аябай сыйлап, даже аял адам жылкыга мингенде камбар пиринен кечирим сураш экен. Ошондой ырымдар жасап, ой камбар ата кечирип кой, мен өзүмдөн ыйык нерсенин үстүнө чыгып атам деп аял адам. Мен аргастан жасап атам муну. Анткени мен алыс жака көчүшүм керек. Мен слабыймын, же болбосо мен боюмда бар. Ошон үчүн мен аргастан минип атам деп жылкы баласынын үстүнө мингенде аял кечирим сураш керек экен камбар атадан. Улса сурап, келмей келтирип дегендей. Азыр болсо аялдар атка мингенде кимден кечирим сурап атты? Каалаган минип алып кетип атпайбы? Илгери биздин ата бабаларыбыз вот ошонун ыйыктыгын билип, жанагындай туура мамиле жасашкан да баардык нерсеге. Биз бала кезде эсиңиздеби? Атка минип аттын жалына мындай эркелеп бутубузду илип койчу эле. Ошондо аталар урушчу. Ат бутун жалга койбот деп. Түшүр бутуңду. Жаман болот. Негизи кыргызы жаман болот деген мени аткарып келиптирбиз. Ошо жаман болоттун артында өтө бир чоң купуя сырлардын баары катылганын азыр таштап келебиз. Көрсө жылкынын касиети жалында экен да. Ошо атланттардын жана ак жал аттары деп айтпадыңызбы? Ошолор жөнүндө да бир аз эле маалыматтар бар. Атлантида цивилизациясынын убагында дагы алар ошондой жылкыны сыйлашкан экен. Ошо жылкылардын арасында дагы касиетти алып жүргөн өзгөчө жылкылар болгон экен да. Бирок алардын жалдары ак түстө болгон эмес экен да. Алар деле бирөө тору, бирөө жерде, бирөө карагер болгон экен да. Бирок аруулугу көтөрүлүп калган, аруулугу өйдөлүп калган атланттарга ошол аттар жалы нур чачырап турчу экен да. Нур чыгып, ошо аттардын жалынан анан ошол атланттар баардыгын эмес, арууларына көрүнчү экен. Ошолор ак жал аттар деп койчу экен. Ак жалдуу аттар деп. Атланттардын ак жалдуу аттары. Анан ошол аттардын касиетин алар өздөрүнүн жанагындай кайып иштеринде колдонушкан экен да. Ошол убакта эле жылкы касиети адамзатына кызмат кылып турган деп ошондой нерселер айтылат да. Жылкы адамдын канаты дейт. Негизи эле жылкы баласы кыргыздар баалап таанып келгени бул таза кандуу. Өзүнүн канын таза кандуу, таза кармап келген. Туура. Тукумун бузган эмес. Кыргыздар генетикасын бузган эмес да. Генетикасын бузган эмес. Кыргыздар дагы баягы үйлөнгөндө турмушка да жет атасын өткөрүп туруп, анан турмуш курушкан да жакындары менен. Баягы Санжарада сураштырып келип, ата тегин сурап келип туруп, анан билип, анан кудалашып, бил куда болуп турган. Себеби алардын баардыгы ошол кандын тазалыгын сактап келгендиги. Селекция да. Ошол ааламдагы улуу күчтөр, Манас атанын улуу күчү, жер жүзүндө канча эл бар. Ошол элдердин ичинен эң негизгиси кыргыз элин тандап, кыргыз элинин аруулугун, кыргыз элинин
табият менен коюн колтукташ жашаганын, кыргыздын жерде туруп көк менен сүйлөшкөнүн, ак менен караны жубуруштуруп кармап турганын, ак деп түртүп салбай, кары деп түртүп салбай, ак деп жабышпай, ушундай бир калыстыктардын баардыгын Кудай Таалам билип туруп, сезип туруп, жердеги улуттардын улуу эли, аруу эли кыргыз экен деп, анан ошол 40 жошосу тобу менен келген деп түшүнсөк болот. Ушул менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап, келерки сабакта да ушуларны улайбыз деген ой бар. Дагы бир жолу келгениңизге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү жашообуз эртең жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Бар болуңуздар.